Барскон мен туулган айылым. Ушул биз отурган жер ушу Ак Түз деп коет айылдын. Бул жогору жакта Тарылга деген жерибиз. Ушул жерде балалык өткөн. Баардык эле айылдык балдар сыяктуу кой кайтарып, жалгыз келсең койду жайып коюп же малды жайып коюп бир кыялдануучу, кыялдын борбору сыяктуу сезилет мага бүгүнкү күндө. Сенин туулган жериң өнүкпөй туруп, туулган жериңди мүмкүнчүлүгүң болуп туруп, алдыга сүйрөгөнгө мүмкүнчүлүгүң болуп туруп, катышпай кала турган нерсе мен үчүн баягы ички бир ой толгоомдогу каршы келе турган нерсе сыяктуу болуп, ошон үчүн мен ушу Жете Күз районунда өзүм туулуп өскөн жеримде талапкерлигимди кое турган болсом, пайдам көбүрөөк тиеби деген оюм бар. Себеби Бишкек шаарынын проблемасын да жакшы билем. Биздин үй бүлөбүз бала чакалуу үй бүлөлөргө кирет. Биздин Рахат экөөбүздүн 5 эркек, 1 кызыбыз бар. Бир аз убакыт болуп калса эле баарыбыз ушу айылдабыз. Бир туугандарыбыз менен дагы ушу ордобуз, ушул үйдө чогулуп, жакшылыктарыбызды бөлүшүп, өздөрүбүздүн ийгиликтерибизди, тойлорубузду да ушул жерден беребиз. Көпүрөнү жасады, элиме мына момундай сонун кылып, эми цивилизацияга эми жеттик да, ушу шаарда туруп биз эми араң ушу Дүйшөнбиевдин аркасы менен цивилизацияга жеттик. Мына караңызчы, ар бир үйгө кирсеңиздер азыр ар бир кишинин суусу бар. Ар бир кишинин үйүндө канализациясы бар. Бакыт Осмонович жөнүндө айта турган болсок, биринчи эле ушу эске келгени Ош базарынын тегереги эске келет. Анткени Ош базарынын тегереги бир убактарда абдан жаман акыбалда болчу. Стройкалары, тегерек соода кылган имараттары, ошонун баардын бир нукка салып, баарын оңдоп, түздөп, ошол убакта да ал жерде алар күнү түнү иштеп жүрүштү. Ушу аткара элек парызды аткарыш керек деген баягы ичимдеги философиям бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө элиме кайрылып, анча-мынча тажрыйба топтодум, билим алдым, эл менен биригип бир алдыга жылдырып, эмне үчүн биз ааламга айылдан жол баштап кетип эле өзүбүздүн айылыбызды ааламдык көздөй тартпашыбыз керек деген оюм бар да.